Налыйсыңды анда жогол, ал сенин ишиң эмес. Мен дайыма айтам да, если налган адам болсо, значит ал анын иши эмес да. Башка иш кылыш керек. Значит ал өзүнүн ишин мындай сүйүп аткарбайт. Мен көп адамдарды көрөм, налыйт, налганда мен кадимкидей мындай жиним келип кетет. Налбаш керек. Если налып атасың, сага жакпай атабы бул иш. Раз башка ишке чыгып кетишиң керек да. А если жагып аткан болсо, анда жакшы. А жакпай аткан болсо, лучше башка ишке чыгып, башка ишти кылган жакшы. Анан налып башка адамдардын дагы желаниясын кетирбечи. Мен мисалы доставкада иштейт элем. Мага доставка жагат эле, сонун эле. Күнүнө жок эле дегенде 200дөн табат элем доставкада. Жок эле болбой калды дегенде 200дөн табат элем. Болбосо 300-350 чейин табат элем. Даже 400 чейин чыккан күндөр болгон доставкада. А таксиде деле ошондой. Азыр мына минималка күнүнө 500дөн тапса болот таксиде. Минималка. Бул XL машиналарда. X эмес, XL. XL комфорт ушуларда. Ушундай бардыңардын ишиңерге ийгилик, ден соолук, анда эмесе алдыдагы видеолорду көрүп койгула. Жаныңан сөздөрдөн кичинеге адашып атам. Пока эми боло элекмин эле, жанагындай көнүшө элекмин, мындай конкретный көнүшө элекмин. Көнүшкөндөн кийин секин алып каламбы деген жакшы үмүттөр бар. Бардыңарга ассаламу алейкум. Короче, кече $676 иштепмин. Еще дагы чайлар келсе, дагы көбөйөт да булчу. Анан мен бирдемкени эми сезип жеттим да. Жана сурабаган эле адамдар бар го. Ошолорго эч немкени айтпаш керек экен да. Просто жаман көрүнүп калат экенсиң. Сураса гана айтыш керек экен, сурабаса айтпай эле коюш керек экен деп эми ойлондум. Неге дегенде мен тааныбаган эле адамдарга, жолубузда тааныштарга бирдемкелерди айтып эле, анан өзүм кыжылат болуп эле, өзүм жүрөгү оор болуп жүрүпмүн да. Көрсө андай кылбаш керек экен. Мындай менде күнүнкү эле машинаны өчүрбөдүм. Күнүнкү эле кайталангандай эле мына бүгүн дагы. Эртең менен турдум, жуундум, тарандым. Кафеге келдим. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум аби. Бидене камо беле бересиз? Teşekkürler. Тезирээк айтайын деп унутуп калдым. Да. Ошо туугандар. Короче, сурабаган адамга, ыйлабаган балага эмчек кайда дегендей эле, сурабаган адамга эч немкени айтпаш керек экен. Бекер эле жаман көрүнөт экенсиң. Айнт туган, мынт туган деп мен тааныбаган эле адамдарга иштеп калсын, айтып калсын, мынтип калсын деп эле жаман көрүнө берем да. Ошол өзү негизи жакшы эмес экен да. Ушундай туугандар. Каналга катталып, лайктан басып, жакшы комментариядан жазып койгула. Короче, маштан шашып тез келсем, короче, ет жок деп үйүмдө дейт, бирдеке дейт. Куской ет жок деп атыптыр. Кускойдун ордуна мына шаварманын этин берип, бисмилля. Кайфан. Курсагын тойгузуп атам. Биринчи өзүмдүн курсагымды, андан кийин Алтышкандын курсагын тойгузуш керек. Неге дегенде иш кайфына келгенде кайф сындырбасын дейм да. Да, жаныңан акчалар кетип атыр. Дыр. Мына болсо брат, кыргыз брат. Калифорнияда эң жакшысы эмне айтайынбы?
кыргыздар бири-бири менен ассаламу алейкум деп көрүшкөндө учурашат да. А мен Чикагода жүргөм да, жаңы келгендечи. Чикагода жүрсөң өздөрүнчө эле мындай катыгандар бар да. Мен катыганарды өтө жаман көрөм. Адам баласы катыбаш керек өзүчө. Ошо катыбагыла туугандар. Пока Калифорниядагыларга көз тийбесин. Бири-бири менен учурашып, күлүп жайнап жакшы отношенияда. А бул болсо акча бир дегендин эмеси. Көрүнүшү. Трамп брат келип ушундай болуп калды. Короче, күнүнө кече дагы ушундай болгон, а? Күнүнө менде $100 расход бар да. $30 тамак болсо $70 тамак аш. Алдым болсо только $50 расход эле. Пока уруш болуп электи, азыр эми уруш болуп кичине мага $50 минус болуп атат. Баары жакшы болуп кетет. Акырындык менен. Каналга сөзсүз катталып, лайктан басып, колдо көрсөтүп койгула, акырындык менен баары жакшы болот. Кандай дебедиңер, туугандар. Силердин поддержкаңарга азыр муктажмын. Кийин Кудай кааласа, Кудайым буйруса, насип эткен болсо, кыргыз элиме, жериме жакшы кызматтарды кылам деген жакшы үмүт, ой, тилектер бар. Бардыгыңарга ассаламу алейкум. Бүгүн болсо 19 апрель, анда эмесе мен ишимди баштадым. Бисмилlah. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Таваккалла, Аллаху акбар. Баары жакшы болот, Кудай кааласа, Кудайым буйруса, насип кылган болсо. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Мына эки кыргыз. Бир очко гана братан болот. Жалаң сиеналар катар туруп алайлычы.